Алдында эле эскертте кетейин. Көпчүлүк жерге барганда эле дароо эле мектеп, бала бакча, спорт комплекс, анан таза суу жөнүндө айтып атасыздар да. Бул 4 маселе боюнча биз күнүгө өкмөттө күнүгө жыйын, күнүгө ушул сөз. Мисалы таза суу боюнча биз жылына 20-дан 30га чейин айылдарды таза суу менен камсыз кылып, жылда ошентип келатабыз. Ошо сиздердин айылда таза суу жок болсо ага да жетебиз. Анткени мына министр отурат, туруп коюңузчу жогунда. Ар бир айылда кайсы айылда таза суу менен камсыз кылына элек бүт учетто турат, менде да мына могу жерде турат. Анан ага ошо жеткиче чейин эле бул жерде ошо жарым саат, ошо 2 саат жолу ушул болсо 2 саат боюнча таза суу, мектеп, анан спорт комплекс, анан деп неме кылбай, бала бакча деп. Мектептер боюнча, мына билесиздер, акыркы союз чачыраган мезгилден бери мектептер почти салынган эмес десек болот. Ар бир мектебиз, ар бир айылда тетиги 60-70 жылдагы мектептер, 80 жылдагы мектептер болчу. Акыркы 5 жылда мына биз бир 1000ден ашык мектеп салууга окшойт болжол менен. Ошентип 3,5 миң айылга чейин жетебиз, эгерде мектептер эски болсо. Аны дагы мынакей 100дөгөн мектепти, жылына 100дөн мектеп салып келатабыз. Мына Оштун өзүнө эле, шаардын өзүнө эле 15 мектеп салып атабыз. Бишкектин өзүнө эле 35 мектеп салып атабыз. Мына ушу күзгө чейин, сентябрга чейин беребиз. Анан ар бир айылдарда жанакы урайын деп калган, МЧС окуганга болбойт деп берип справка берген айылдарды дагы алмаштырабыз. Ошон үчүн баарын бир жылда алмаштырып коюш кыйын. Ошон үчүн жыл сайын ар бир айылга жетип барып атабыз да. Бул бир. Экинчи андан кийин бала бакча боюнча дагы күчүбүз жеткен айылдарга акчабыздын чөнтөгүбүзгө жараша салып жеткизебиз. Ар бир айылга ошо бала бакча жеткизишибиз керек акыры 30-40 жылдарга чейин. Андан кийин, ошондон кийин анан спорт комплекс айтсаңар болот да. Андан кийин анан спорт комплекстерди салалы. Биринчи кезекте биз таза суу, мектеп, бала бакчаны бүтүрөлү, анан спорт комплекстерге өтөлү да. Ушуларды мындай бир сөз кылбай, мындай мен чече турган, республика чече турган маселелерди айтсаңыздар, анан эгерде адилетсиздик болуп атса, калыпсыздык болуп атса, тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан, сот тарабынан, прокуратура, ошолорду айтыңыз да. Жанакы ушул маселелерди айтпай тез айтсаңыздар, ошондо жыйындагы тез бүтөт. Сиздерден кийин мен Алай районуна барам, ошого дагы баягы убакытыбыз менен деп убагында жетип баргандай болот. Анда сурооңуздарды бере бериңиздер. Рахмат, биринчи микрофон. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Урматтуу Садыр Бургожоевич, биздин айылга куш келипсиз. Мен жеке дайым тургуну болом. Акимбекова Жамбы, күйөөм куртомат менен калп жерден жара жабылып камалып кетти. Акимбекова Жамбы. Жамбыжы. Аттыңыздарды эле айтып туруңуз да. Күйөөм Акимбекова рахматында өзү да 3-чү топтогу майып. Азыр Молдованка 27-де ооруп, ахвалда ооруп жатат. Ошого карап бериңизди сурайм. Рахмат, Алла разы болсун. Эмне кылмыш, эмне кылмыш? Кур жала жабылып камалып. Эмне кур жала, эмне деп шашпай айтып берсеңиз, кур жалабы же башка азыр мына биякта тиешелүү органдарда отурат. Беттештиребиз сиз менен, кана? Жарбашынан бирөө өлүп калса ошол машинеде сен барсың деп күйөөм өзү оорукчан бир көзү да көрбөйт. Бир тиши жок оорукчан менен ушу калп жара жабылып кетти да.
Кайсы орган тергеделер? Милициябы, прокуратурабы же улуттук коопсуздук кызматыбы? Чоңорайдан оштон Сиздикиби? Кана айтыңызчы бул. Çoğunluklar var. Muhatap Sadat Ağacayız. өзүң орусчаны үчүн токтогумай. Угуңуз угуп туруңуз азыр. Şoңалай'ın turgundары бұл iş boyunca 2027 жылы 16 октябрь күні Жүсіп Байшанқұл жансыз денесі суның бойында табылған. Ал жерде екі адам аларға жарақат келтіріп отқан жиынтығында қаза болған деп шешім шыққан. Бұл бойынша сотталып, өкілдің сот жолына тартылған. Біреуі 12 жылға, біреуі 10 жылға. Өлгөн киши колду болгон. Ооба. Өлүмүнө ошо эки киши Екі кишиден өліп болып шыққан. бул кишинин жолдошу анан дагы башка киши бар. Өкіл. Далилдериңер беле? Дайындайып тергөө болып сот қойып, соттың шешімі шыққан. Эмне болуп өлтүргөн экен? Мушташевпи же эмне болду? Бұлар чоң отырып, ошо бетіне залға келтіргенде, ошо кесекетінен қаза болып қалған да. Получение травмы. Мушташев. Мұшташ. Арага чишкен нерсе. Барай чоң. Арага чогушкан, Сот, кана соттагы туруп бирдек айтайын деп атасыз. Салмостан соттун төрагасынын орунбасары Камчыбек бул иш жок сотко чейин жеткен 25 январь 23 жылы өкүмдөр күчүндө калган. Биринчи, экинчи инстанция күчүндө калган, Бардык экспертиза, далилдер чыккан беле. Канча жылга соттолду эле жолдошубуз? 15 жылды. Бирок мунун вообще катыштыгы жок. Саат 10 эле үйгө барган. Таптада жерден 3 күндөн кийин апарып камап, ушундай курчалатып камап койдулар. Азыр бул акыбалы ооруп атат. Эми мындай кылалы. Соттун күчүнө кирген. Оңуз отуруңуз. Соттун күчүнө кирген экен. Эми сиздер арыз жазсаңыздар, бизде баягы жанагы ырайым берүү боюнча 15-16 кишиден турган комиссия бар. Ар тармактан чогулган президенттин администрацияда. Арыз жазсаңыз, анан мен ошо сиздин арызыңызды жана ырайымга же өзү жазсын, же сиз жазсаңыз деле болот. Эми юридикалык жактан боло береби? Келинчеге жазсын. Арыз жазып сизге таштадым. Арыз эмес, ырайым деп, арызыңызды эмес. Ырайым деп жазгыла. Анан мен комиссияга берем. Комиссия дагы анан тергеп баягы териштирип чыгат. Туура козголгонбу, экспертизалары кандай болгон, соттун чечими туура чыкканбы, туура эмес чыкканбы, алар да изилдеп чыгат да анан мага келип айтат. Туура эле чыгыптыр, же болбосо туура эмес экен депчи. Анан ырайым беребизби же бербейбизби, анан чечим кабыл алабыз. Түшүндүңүз, Түшүнүктүү болдубу? Кийинки микрофон. Экинчи микрофон. Мен Комарбек Мирмамат, Жекенди айыл өкмөтүндө Каратей айылында жашаймын. Жасым 90-га келди. Билимдүүмүн, институтта ишимин. Ушул жерде жетсактанабызда 40 киши арыз жазган эди. Ошол арыздын негизи уюлдан бери чечилбеди. Анан чечилбеген үчүн Бишкекке барып карасам, чечилиптир. Бирок тизмеге кириптир. Акчасы карар эле экен. Шенипинге кирсем, Азыр Жекенди айылына деп атасызбы? о Жекенди Бала бакча, эме Каратей айылы. Онда детсад бир мамлекет эч салган эмес. Жагы бир детсад бар, ол 7 километр Карамыктын жарында турат. Биздин штат жогору жагында болду. Балдарды көтөрүп келүүгө болбойт экен. Балдардын саны жетишет, сметасы даяр, проектisi даяр. Dayandı kötörüp duruyor. Hem ошого bir akça karacatı hükümetle yok, akında da yok. Kaysa ayıl dediniz, Cekendi gibi çaka. Karatey de aynı. Karatey çeker ona duran. Ошого kişine akça verseniz bütün parmağı kadar. Vardı o bütüttü, görüp geldin. Bana orun tarafı rahmet aytam. Ağartı ministerlik aytam. Murdağı eski canı akında kadar rahmet aytam. Şulardan candan benim. Şu işte bütüyemiş ama kişine akşam verseniz de şunu et sular orada. Oldu, түшүнүктүү. Нуртан мырза, сиз мындай кылыңыз, быйыл бюджетте каралган эмес, эмдиги жылкы бюджетке киргизген дагы апрель айынан баштап салып эмдиги жылы 3-4 айдын ичинде бүтүрүп бересиңер. Буга эмне үчүн дегенде чек арада турасыңарбы, Каратейде? Бюджетке чек ара аймагында. Sizmede turasın. Болду, билебиз. Кийинки жылдын бюджетине киргизип, өзөмөлүк алып чек арада тургандарга тест салып берели деп атам да. Чек ара айылдарына. Кымбаттуу Садыр Нуркожоевич, мен Народ Коргон айылынын жашоочусу Жамботоев шаарынын биринчи маселе
Daroo Torgon, Üç Korgon yolu üzerinde. Yani özünüzde belgili bu stratejik yol rayonun halkına jana rayonga öte ekonomik jaktan мәнілі жол көп жылдардан бeri iş başladık. Бүгінгі күнге шейін пайдалануға берілмей тұрады. Ушул жолду пайдаланууга берүүнү жана жолдун курулушуну жандандырууну жеке өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алууну элибиз өтүнөт. Жана мындай айтканда бул жолдун узундугу 117 километр болсо, анын 50 километри биздин райондук 16-чы жол тескөө ишканасынын балансасында турат. Бул өтө татаал зона. Ал жерге 4 көпүрө, 2 ашылды жолун кеңейтип оңдош керек, кошумча күчтөр керек. Министр айтыңыз, кайсы деңгээлде жол? Саламатсыздарбы? Чоң абай Дароо Коргон Үч Коргон жолу 120 чакырым. Мурдагы жылы долбоорун даярдап бүткөнбүз. Долбоордук баасы 8,5 миллиард сом. Биз инвесторлорго да каралып ал жагында иштейбиз. Бирок азыркы учурда бизде республикалык азыркы действующий жолдордун баарын оңдоо иштери башталган. Ушул бүткөндөн кийин поэтапна карашыбыз керек, же болбосо инвестор менен карашыбыз керек. Жол өтө татаал, 3600-3700 бийиктикте өтөт. Бул жергиликтүү маанидеги жол азыркы учурда биз реконструкциялап 4-категорияга чыгарышыбыз керек. Кече сен, по-моему, Талдыкка барып келдиң, а? Талдыкка. Талдык менен өтүп келдим бул жакка. Өтүп келдиң. Талдыкка биз туннель неме кылалы деп өтүп элек, пландаштыралы деп өтүп элек. Ошол кайсы деңгээлде турат? Ал маселе дагы бар. Азыркы учурда баягы идея катары эле ТОсун дагы баштай элекпиз. Bir 7-8 чакырым болот, bir 20-25 чакырым перевалды кыскартат. Перевалда болсо 7-8 чакырым туннель болот. Туннель түзүп тешип өтсөк, туннель тешип өтсөк. В общем, биздин планыбызда Талдыкка дагы туннель менен өтүү планыбыз бар, туннель казуу. Аны дагы ушу кийинки жылда келе жаткан жылдарда туннель салабыз аякка. Эми жолдун эмесин айтып берди сиздерге. Акыбалыбызга жараша, ал күчүбүзгө жараша бүтүрөбүз жолду. Çoğalay Zirgesi'nde hoş gelipsiz. Ben Ceken'in aile hükümetine karşı Çuluk aile turgulu Jarkınbay Mehmet Bol. Çuluk aile oyça bir mesele oyça gelgenin mesele su, taza su, sıvat su. Bul boyunca hazır ile hakimliğin kabinetinde genişle öttük. Bul boyunca aytıp versin. Ondan sonra demeden paylaştılar ki görüp gitti. Hakimdin çoğunluğunuz, hakimdin çoğunluğu. Kana ayta başlayınız. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Чулук жана Калдык айылдарынын суу катуусу менен камсыз кылуу максатында жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүнүп проекти даярдалып жатат. Быйыл бүтүрүп курулушун баштап 2027 жылы ишке киргизип беребиз. Чулук айылында 100 гектар айыл басып турган жер суу менен камсыз болот, кошумча 30 гектар жерди айдоо суга түрүнө которуп беребиз. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Чоңалай өрөөнүнө куш келипсиз. Менин атым Шайыргүл. Мен 84 жаштагы атамдын кайрылуусу менен келип отурам. Менин атам Мамакаев Рыскул. Бүгүнкү күндө 84 жашта. Ушул Чоңалай районуна караштуу Карамак айылынын Ленин орто мектебинде 42 жыл эмгектенип, катардагы мугалимден баштап мектеп директорлугуна чейин эмгектенди. Бирок бүгүнкү күндө эмгеги бааланбай, эмгек сиңирген мугалим наамына документ тапшырганбыз, ушул күнгө чейин ала албай жатабыз. Атам директор болуп иштеп жүргөн күндөн баштап 1981 жылы Чоңалай районунда ал мезгилде техника жетишсиз, өтө катаал кыш 6 айга созулган мезгилдерде ушул Чоңалай районундагы алгачкы заманбап 2 кабаттуу заманга шайкеш келген типовой мектепти курдурган. Ал мектептин башка мектептерден өзгөчөлүгү 12 компьютерлик кабинет ачылып, кыздарды чеберчиликке окутуу үчүн 8 тигүүчү машиналарды, эркек балдарды устачылыкка окутуу үчүн 5 станок, шофёрлукка окутуу үчүн ЗИЛ 34 маркасындагы маска машина жана 75 маркасындагы трактор
ушундай эмгектерди кылган жана 1 гектарга картошка егип 60 койдун башын 60ка жеткизип окуучуларды ысык тамак менен камсыз кылып турган. Жакшы, түшүндүм. Менин суроом бар сизге. Менин суроом. Канча жыл мугалим болуп иштедиңиз атаңыз? 42 жыл мугалим болуп иштеген. 42 жыл. Ошол атамдын эмгегине Болду, түшүнүктүү. Мен азыр жообун берейин сизге. Убакытты үнөмдөйлү жообун берейин. 2020 жылга чейин билесиздер, мындай сыйлыктар, мисалы, сыйлыктар, заслуженный деген, баатыр деген, жана башка баардыгы акчага сатылып келген, мына гос органдагылар отурат, эч кимге жашыруун эмес. 10 000 долларга чейин болчу. 5 000ден 10 000 долларга чейин болчу. Анан мен 20 жыл келгенде муну ревизия кылдырганмын. Кана сыйлык алгандардын бардыгынын фамилияларын көтөрүп чыгып, ким кандай алган, канча жашта, эмгеги сиңгенби сиңбегенби деп туруп, 1,5 жыл ревизия кылдырганда 30га чыга элек мугалимдер, врачтар, тааныш билиштик кылып акчасы барлар, заслуженный алып алгандар чыккан. Эки ырырдап чыгып койгон жап-жаш кыздар, балдар, заслуженный артист, эл артистин алып алгандар болуп чыккан. 30 жыл, 50 жылдан бери эмгеги сиңген аксакалдар, эжелер, апалар, ушундай албай жүргөндөр болгонда. Ошон үчүн 2021ден баштап биз 300дөп, 400дөп сыйлык бердик, билесиңерби? Мен тапшырып аттым го. Жылына 2 жолу, 3 жолудан тапшырып аттык анан. Жана ушундайларга тапшырып берип аттык да, баягы эмгеги сиңген 30 жыл 60ка чыккан, 70-80ге чыккандардын баары. 84 жашта экен. Өмүр узун болсун дагы деле эмгеги 40 канча жыл мугалим кылган болсо бул адам татыктуу. Анан биз берип бүткөндөн кийин, бүттү деп эсептегенден кийин, баягы чыныгы эмгеги сиңгендерге берип бүттүк дегенден кийин биз сыйлык берүүнүн эрежелерин өзгөртүү боюнча тапшырма берген. 47 сыйлыктын түрү бар экен бизде. Сыйлыктын түрүн эле жазып бериптир. Анан кийин биз аны бир 20га түшүргүлө деп 20га түшүрткөнбүз. Жогорку кеңештин дагы сунушу болуп атат, 15 эле кылалы деп. Ага деле макулбуз, бирок келе элек, по-моему, бизге келе. Жогорку кеңештен мына эми келип 20га түшөгү 15ке түшөгү бекитип берем, мыйзам менен кабыл алынат. Мен кол коюп туруп, андан кийин кайрадан баягы ушундай аксакалдарга, эмгеги сиңгендерге бере баштайбыз. Ошондо сиздин атаңызга сөзсүз берели. Бул эми 2-3 айдын ичинде боло турган нерсе. Сиз оргакемден эске алып коюңуз, жазып коюңуз, мынакей бүт бар. Бул кишиге берели. Макул беребиз мына. Болдубу? Дагы ишиңиз барбы? Айта бериңиз. Андан сырткары ушул атамдын эмгегин эске алып, 2012-жылы Карамык айылынын жашоочуларынын кайрылуусу менен Ленин атындагы орто мектебинин жамааты, кесиптик конуштун чогулушунун токтому, Жекенди айылдык кеңешинин депутаттарынын токтому, Чоңолай райондук кеңешинин токтому. Атын берүү боюнча кыска айтып коюңуз. Болду, берели. 42 жыл мугалим болгон аксакалга берели. Жергиликтүү бийлик. Аким уюштуруп, депутаттар менен сүйлөшүп, атын берип коет. Атабыз. 3-чү микрофон. Болду, разысызбы? Урматтуу ажообуз, биздин тоолору бийик, абасы таза, суусу тунук, эли ыйманга, адеп ахлакка бай, Чоңлай жергебизге куш келдиңиздер, урматтуу азиз меймандар. Мен негизинен ушул Чоңлайдын кызымын, Кожоева Идана Абдыразаковнамын, 35 жыл иштеген ардагер мугалиммин, азыр пенсиядамын. Менин айтайын дегеним, Кыргызстан ошол Чоңлайдан башталат, урматтуу ажообуз. Туура. Пенсияда дагы жөн жата бергим келген жок. Себеби биздин Чоңлай району 6 ай кыш болот, бардык өсүмдүк өспөйт. Негизги элдин эл мал чарбачылыгы менен, анан дыйканчылык менен жашашат. Иш орундары аз, мектеп менен эле акимияттын мекемелер болбосо калган элге иш орундары жок. Ошол үчүн мен мындай бир актуалдуу комплексный проектим бар эле, муну 5 жылдан бери сизге жеткизе албай жүрөм. Баягында президенттикке койгонуңузда алайда жолугушууда мен Чоңлайга майда барам дедиңиз, мен ошондон бери сизди күтүп жүргөнмүн. Баары бир келдиңиз, сизге
абдан чоң ыраазычылык, рахмат. Эми ушул проект боюнча айтып кетейин. Биздин чоңлайдын жаштары ушул картошка көтөрүп жатып, баардыгы эле белинен кеткен, бели оорушат. Эми ушул заманыбыз өзгөрүп атканда заманбап иш орундарды курсак деген жакшы ой, бизге тилегим бар. Бул проекттен мен Алтын Мазар тоосуна туристтик база ачканмын 17-жылы. Отчеттору берилип, налогун төлөп жүрөм. Ошол Алтын Мазар тоосунан келген алтындара суусуга малый Эжеге кыскараак айтыңыз, башкенде. Кыска айтканда жеткиликтүү болбой жатат. Тыюу салбай туруп тургула. 1 мүнөт нары берип кетилген эч нерсе. Ошол Мал эгеси салганга жардам сурап атасызбы? Мал эгеси салганга бул проекттин мен грантка жазганмын, бирок бийлик тараптан такыр колдоо боло элек. Канча мегаваттык жери болот ошо мал эгеси? 2 мегаваттык. Анан эң негизгиси мындай, Садыр Нуркожоевич. Ал жерге мал эгеси турсак, 32 километр Чоңай айыл өкмөтү менен Кашкар суу айыл өкмөтүндө 9000 гектар жер суу ичет, 32 километр жерге канал курулат. Ошол менин осомо 100 гектар жерге плантация кылалы деген оюм бар. Карагат Чоңайга башка өсүмдүк өспөйт. Карагат жанагы тикени жок чыккан агачты өстүрсөк, жанагы упаковочный цехтер курулса эл киши менен камсыз болот деген жакшы тилегине жардам бериңиз деп сурайм. Макул, муну биз изилдеп көрөлү. Менин атам ошол Чоңалайдын артыгер аксакалы болгон, Чоңалайдын кышташын курган киши. Мына бул эмчес азыркы Кабык айылын курган. Ушул Чоңалай районун район кылыш үчүн Акаевка 5-6 аксакал менен барып район кылып келген аксакал. Азыр ушул Кабык айылы 50 жыл болуптур. Кабыкта төрөлгөн бала 50-гө келди. Быйыл ушул Кабык айылынын 50 жылдык юбилейини мына өкмөт аким отурат, өткөзүп берсе, ошол Кабык айылында суу проблемасын чечип берсе. Анан ошол жерде алтын завод бар, Кайде, Кабыкта. Ушул алтындын пайдасын акимдер эле көрбөсө, карапайым эл көргөн жок, районда көргөн жок. Бул сөзүңүзгө мен кошулбайм. Элге даройлуу айтып коеюн. Бул жерде мурда ошондой болушу мүмкүн эле 20-жылга чейин. 21-жылдан баштап биз бардык алтын кендерди, көмүр, темир, жанагындай баалуу металларды, редкоземельный металл деп коебуз, баалуу металларды, критический металларды. Биз өкмөт көзөмөлгө алганбыз. Булар баягы рудан алып чыгып кетет, тияктан иштеп, переработка кылып, анан келип кайра келип отчетун берет, налогун төлөйт. Ошондо рудада, мисалы 6 грамм алтын болсо, булар баягы комиссияга жана лабораторияга тыйын берип коюп, 2 грамм бар, 3 грамм бар деп алып чыгып кетип жүрүшкөн. Азыр андай эмес. Азыр өкмөттүк лаборатория иштейт, 3 болсо 3, 6 болсо 6, 8 болсо 8 грамм түзүп кетет. Ошондон салык түшөт. Ал салык республикалык бюджетке түшүп атат. Мына бюджеттин, республикалык бюджеттин биздин толуп атканы, мына анда салымы бар. Анын менен жолдор жасалып атат. Мына мектептерди сурап атасыңар, суу чыгарып бер деп атасыңар. Ушул иштин баары ошондон жасалып атат. Жергиликтүү акимдердин, губернаторлордун, жайыл өкмөттүн тиешеси жок аяга. Республикалык деңгээлде көзөмөл бар жерде. Болду, жазып алдым мен. Университет калайын. Кабык айылына жакшы иш жасап беребиз деп. Жакшы иш жасап беребиз. Рахмат, 4-чү микрофон. Салам алейкум, Садыр Нуркожоевич, Чоңай Чоңай районунан. Мен Идрисов Жеңишбек Шермаматович, Карабук айылынан болом. Мен айтайын деген бир эле маселем бар, Садыр Нуркожоевич. Азыр өзүңүз да көрдүңүз, өзүңүз айтып өттүңүз. Бизде негизинен мал чарбасы менен дыйканчылык. Дыйканчылыгыбызда мына айдын этегинен баштап картошка эгебиз, 2-3 айда картошка чөпүнүп жыйнайбыз. Асылы негизи 12 ай мал мененбиз да биз. Биздеги проблемабыз эле биздин район боюнча 3 ай өкмөттө 3 ветайчыс бар, 15 ветсервис бар. 3 ай өкмөттүн 3 ветайчысы жетишпейт экен. Ал көп болгондуктан
ар түрдүү оорулар каттап, бир мына яшы оорулары өтө малда оорулар көп болуп кетип, эл өз башынча ар ким өзүнчө дарылап туруш келгенде. Балалар бир жерде туруктуу эмес. Кайсактыкка барсаң ар жерде ар түрдүү балалар бар. Ошон үчүн биз сизден суранабыз, жалпы элдин атынан ошо 15 бет адис бар экен, өздөрүнчө эмгектенген. Булар бир барбайт экен айтсаң десең, же контролго албайт экен, ушуларды мамлекеттик бюджеттен каржылап эмгек акы берсеңиз, алынса биз контролдойбуз деген. Түшүнүктүү. Бул боюнча өкмөттө сөз болгон, мына министр айтып бериңизчи. Ветеринарларды кандай кылып атабыз, кантип көбөйтүп атабыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Урматтуу Садыр Можоевич, урматтуу чогулчулар. Негизи бул маселе бар. Бир эле чоң эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ветеринарлар жетишсиз. Ошол жеке ветеринарларды мамлекеттик алуу боюнча азыр долбоор иштеп чыгып атабыз. Жакын арада мамлекеттик кызматкер катары иштеп кызмат көрсөтө баштайт. Ошондо бүт жерлерде маселе чечилет деп айтабыз. Рахмат, биринчи микрофон. Саламатсыздарбы? Келипсиз урматтуу президент. Мен Кайрылуу Мусаева, мен Кашкас айылы тургуну, Караликова Ферузамын. Менин жанымда турган кыз бул кайнатамдын экинчи аялынын кызы. Кызым ага келгениге 1 жыл болду. Бирок кызы ушул жашка 9 жашка чыкканга чейин эмеси жок, күбөлүгү жок. Кайнатам менин бунун апасы Нургапчы болгон. Кыргызстанга келген, бирок эч жерге учетко турган эмес. Кайнатамдын документи болгон эмес. Экөөнүн ортосунда ЗАГС болбогондуктан аялынын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен аял үйдө төрөлгөн экен. Бизге 2025-жылдын апрелдин 19-сунда алып келип берди кызды. Ал учурда кайнатам дүйнөдөн өткөн болчу. 2 айдан кийин апасы да өтүп кетти дагы. Ушул күнгө чейин кыз көлүк ала албайт азыр. Канча жашта бердиңиз? Кыз 2017-жылы. 2017-жылда 9 чыкты. Ооба, 9 чыкты. Так. Sizge tapşırma cezası hazır. Bir cumanın içinde mitrikasını verildi. Как етейсіз мыйзам бар, кайрылман мыйзам бар. Этникалык кыргыздар дүйнө жүзүнөн Кыргызстанга келгенде көк паспорт алат, этникалык кыргыз деген, кайрылман кыргыз деген. 1 жылдан кийин анан паспорт беребиз, туурабы мыйзам боюнча. Бул кызды дагы ошо багып алган эжеси аркылуу тактап туруп, мындай кайрылман кыз катары кылып туруп митриканы берген, анан кийин паспорт бересиң. Жаш жеткенде паспорт беребиз. Түшүнүктүү, документтер толук. Бир жагы Кыргызстанда паспорту жок, жаран болбош керек. Түшүнүңүздөр, биз муну 2021-жылы келгенде эле Сары Моголдо жашагандардын бардыгына паспорт берип кеткен болчу. ID карт берип кеткен. Бирөө бар экен да, дагы берилбей калган. Берилди. Рахмат, экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Можоевич. Мен Кашкас айыл өкмөтүнө караштуу Каракабак айылынын тургунунун аты Мурзакан Пайзылда. Биздин Каракабак айылы эң алгачкы уюштурулган айыл 1936-жылы. Климаттык шарты оор, деңиз деңгээлинен 2900 метр бийиктикте жайгашкан. Бизде арпа, буğday, картошка өнбөйт, пышпайт бизде. Ошол жерде айылдын жашоочулары мал чарбачылыгы менен жашап күн кечирүүдө. Биздин айыл алгачкы уюштурганда ошол жерден алай тукумда жүндү парода чыккан Ильяс Мамтуш Ботбаевдин эмесинен. Одан кийинки жыл Батыралы Сыдыков ошол жерде окуп жүргүзүп, биздин айыл ушул райондон кийинки уюштурган айылда эң түпкүлүктүү айылдардын бири. Азыркы 2 жылда биздин айылда өтө кооптуу, ол эл мындай стресске түшүп калды. Кыргыз көмүр ишканасы 2 жылдан бери келип 1610 гектар жерге айылда элдин үлүшү жайгашкан жерден чалгылоо иштерин жүрүп көмүр казабыз атат. Эл буга карманчы карышы. Биздин ошондой айылга өтө жакын жайгашкандыктан экология чоң таасирин тийгизет. Айылдын элдин жашоосуна да турмуш тиричилигине оорчулук болуп атат. Шулардын лицензиясын алып берүүңүздү биз сизден суранып кетебиз. Батыралы Сыдыков губернатор болуп келгенде биздин Каракабак айылына мектеп ташпа дегенди айтууга туура келип калды. Мектеп салып берген. Азыр мектебибиз авариялык учурда турат. Үстүнө чыксаң шак салып койгон, баягы үстүнө келген тактаны ошол убактагы шоңдор бүт алып кеткен да үстүнө шак салып, астына фанерлеп койгон. Тура күйүлүп турат. Мына районубуз, биздин райондо 17-18 айыл болгон болсо, бардык айылдарда спорт залдар жетиштүү. Биздин айылда спорт зал жок. Бир элдин ашар жолу менен бүтүргөн бир маданият үйүбүз бар эди.
Bunu da abike hakim bolup gelgenden buzdurup başka kurup berende oşol jeri kurulbayla kalıp ketmeden yapıyoruz. Gün keçkirdir, ayıldım baldarım başka kışlaklarga ketip toğ oyunu konu. Olar bargına 12-1'den keyin oçiret diye degen tangama kelet toğ oyunu. Bizim ayıl Toğ oyunu konu boyunca hazır hakkı sorup kayıp koyun ama ondan keyin cevap verersin sen. Ar bir ayılga Kırgızstan boyunca yani kiçik futbol ayarçasını salıp kelet ağız. Jarık menen, dünkü jarık menen. Geçinde Malta eylep kelgenden keyin ana barıp turup oyunu oldu ayırılıp şart düzüp kelet ağız. Hazır Bakkende geldik. Bakkende 15 ayında başladı. Sever jakты büttük. Göl, çüy, talas, narın. Narın da bütelek. Narın menen talas. Anan uşul çoğalaydan tayertigel akırkı ayından baştalap. Hazır ele uşu adedен de ayттım da çegaraçılarga da özünçe alıp salt belgiledi. Karamak çegara zastavasına da. Sizlerin aylığı da jedet al. Андай проблема болбойт. Өзүңүздөр башка айылга барбай, өзүңүздөрдүн айылыңарда кечкисин малды тейлеп болгондон кийин светти үйгүзүп алып ойной берет. Ар бир айылга жеткизебиз. Кыргызстанда бир дагы айыл калбайт, кичи футболдук аянтчасы жок. Жанагы. Так, мерки маселеси боюнча Нурдан айтып коет. Мектеп боюнча 50 жылга титул карап атабыз. 50 жыл курулуш иштерин баштайбыз. 2 жылдан бeri düğün fırlat degen mesele kötörüldü de o. Жок, Türkiye'de ötkü. Bizler 2 жылдан beri bundan kelip atarız. негизи проектini биз дайындап койгонбуз, проектибиз бар. Азыркы учурда акча каражатка байланыштуу 50 жылы курулуш иштерин баштайбыз. Экология. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөтүү кызматынын министринин орун басары. Карабалак айылы боюнча, месторождение боюнча бул Кыргыз көмүр ачык акционерлик коомуна берилген 1610 гектар болчу. Андан кийин 167 гектар кыскартылган, 1410 гектар калган. Бул геологиялык чалгындоо кызматына берилген. Бүгүнкү күндө бардык документтери алынган болчу. Ошол бойдон анан жергиликтүү калктын уруксаты жок, ошол боюнча азыр иштелбей турат. Turizm tarmağının önüktürü boyunca bizim Çoğunbay'da közge basar leylik çokusu var. Dünyada gelen alpinistler o yerge gelir. Alpinistler gelir, ana turistler gelir. Bu yerde 9-10 firma jaygaşkan. Vardığı sayda taşlar yerde jaygaşıp oturar. Bundan dışarı Sayız'ın uvağında Babur Okulusu'nda kurulgan Sayız'ın lageri var. Bu lager 91 hektar yerde yeğilip durar. Cahittin esevinde. Bunu Beklet koşoy, boşol vakta mençik geçtin o ağzı. Ağzına çeyin şu bizim memlekette ötüyordu. Çok hep koyun oldu sağlıklı. Bu boyunca iki jerge hazır ile Joğurcak'ta genişlik gördük. Birisi şu 91 hektar yer boyunca kayra kaytarılıp anan hükümetin balansını ötüp rayonga verilir. Bu jerge 40 milyon so'm suranlar, 40 milyon so'm suraştı. Janagınday afreyinlerdi koyup гостиница салып, анан альпинисттерди ошо жерге жаткызуу, тозуу боюнча туристтерди. Экинчи жер кайсында? Кашкар суу айылындагы муниципалдык мейманкана. Туристтер үчүн. Жана экинчиси тиги 50 миллион сураганына. Мейманкана. Кашкар суу айылында бул Кашкар суу айылында дагы бир жер бар экен. Канча гектар дедиңер? 91 гектар жер жана соттун чечими боюнча. Экинчи жер. Мейманкана боюнча 6 сотук Кашкар суу айылында жер бөлүп берген мейманкана үчүн. 6 сотук жер, анан берки ошо 91 сотук гектар боюнча. Бул кыскасы эки жерге мен бирөөнө 40 миллион, бирөөнө 50 миллион эртеңки күнү бере турган болдум. Курулуштар башталат. Бул күзгө чейин бүтөсүңөрбүз, бүтөсүңөр. Аким мага ат жазып бара турган болдум. Мен эртеңки күнү барып бөлүп берем 90 миллионду. 40 milyon bir жерге 50 milyon ekinci. Yok.